Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар, кымбаттуу Аллахтын үйүнө келген сыйлуу коноктор. Барыңыздар 5 октябрь мугалимдер күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Мына бүгүн сиздердин окутуп чокуткан балдарыңыздар өздөрүнүн ушул Нур Амана балдар мекемесинде кандай сабактарды окушат, ошолор туурасында кыскача бир илимий көргөзмө кылабыз. Андыктан эң эле алгач кыргызда сөз бар, саламдашпай сөз баштаба демекчи. Биздин азыркы окуучубуз чыгып, сиздер менен саламдашуу ырсабын окуп берет. Салам айтам сиздерге эже агайлар. Жашооңуздар булдашты эч кайгырбай, кош келип биздин куттуу окуу жайга кучак жайып тосуп алат балдарыңар. Өз тарыхын билбеген келечекке жол таппайт демекчи. Кыргыз элибиздин каада салтын, үрп адатын, нарк населин да үйрөнүшөт. Азыр болсо ошол каада салттын бири болуп эсептелген ат жабдыктар туурасында кыскача презентация даярдаганбыз. Эмесе балдар ат жабдыктар туурасында кыскача азыр бизге маалымат бере кетишет. Жүгөн туурасында кененирээк сөз кылсак, ал бүгүндүн бир канча бөлүкчөлөр бар. Алар кулак үстүндө жайгашкан. Сиздер менен биздердин оюбуз бир эле, бир гана максатыбыз балдарга тарбия берүү, анан билим берүү. Төмөнкү баракчасы Карабалта шаарынын номер 4-орто мектебинин мугалимдер жамаатына арналат. Аллах Таала жараткан ар бир жанды урматтап сыйлаш керек адамдарды. Урматтуу мугалимдер, кош келгиле. Өзүңөргө айтабыз саламдарды. Өстүрүп өлкөбүздү, шаарыбызды, Аллах Таала көбөйтсүн саныбызды. Дүйнөдө бир кылгандай Аллах Таала бейиште да бир кылсын баарыбызды. Ошондой эле ыраазычылык баракчасы урматтуу Карабалта шаарынын номер 4-орто мектебинин жалпы мугалимдер жамааты Нур Амана окуу борбору менен көп жылдардан бери тыгыз байланышта мыкты иш алып баруу менен окуучуларыбызга татыктуу таалим тарбия берип, элибиздин келечеги болгон жаш муундун билимдүү инсан болуп өсүшүнө кылган зор эмгегиңиздерди баалап, Нур Амана окуу борбору жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирет. Аллах Таала эмгегиңиздерди кабыл кылып, эки дүйнөнүн жакшылыктарын берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз Нур Амана балдар мекемесинде турабыз. Бул жакта атайын ушул мекеменин балдары мугалимдер күнүнө карата өздөрү окуп жаткан Карабалта шаарынын номер 4-орто мектебинин эже агайларын чакырып бүгүн коноктоп, ушундай бир абдан жакшы бир учур. Азыр биз мугалим эжекелер менен жолугуп, кандай таасирлер пайда болду, ошол туурасында кыскача маектешебиз. Жана ошондой эле Нур Амана балдар мекемесинин таалим тарбиясы, билим деңгээли кандай деген суроонун алкагында азыр маектешебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саргалдаева Аида Асеевна, Карабалта шаарындагы номер 4-орто мектебинин директору. Абдан жакшы. Атайын мугалимдер күнүнө карата окуучуларыңыздар чакырган экен. Кандай сезимдер пайда болду эжеке? Абдан жакшы. Себеби Нур Аман окуучулар жамааты, тарбиячылар жамааты бизди жыл сайын ушул мугалимдер күнүнө карата чакырып, сый урмат көрсөтүп турат. Биз буга көнүп дагы калганбыз. Ага эжелер Нур Аман чакырат деп. Нур Аман окуучулары жөнүндө айтып кете турган болсок, бул окуучулар абдан тартиптүү, билимдүү, жакшы окуган окуучулар келет. Биз абдан бул Нур Аман тарбиячыларына да ыраазыбыз, себеби бизге абдан жакшы окуучуларды алып келишет. Бизде билим алышат, бул жакта тарбияланышат. Эми жалпы шаардын окуучулары менен Нур Амана балдар мекемесинин окуучуларынын айырмасы барбы? Албетте бар. Биз түштөн кийинки экинчи сменибизде Нур Аман окуучуларын окутабыз. Бул окуучулары абдан кас катар тизилип
жана чабалекейлердей болуп тыптыкан, жакшынакай кийинген, таптаза, уруш талашы жок, үн сөзү жок, зыңкыйып келишет. Сабактарды класстардын баарына тең бөлүнүп, билет кайсы класстар экенин, класстарында отурушат. Ага эжелер келгенче эч кандай тартипсиздик кылышпайт. Берген тапшырмаларды өз убагында аткарышат. Суроолорду беришет абдан жакшы. Мугалимдер менен бирге мындай жакшы кайтарым байланыш кылышат. Тартиптүү балдар. Анан ушул балдардан келечекте эмнелерди үмүт кыласыздар сиздер? Биз коомго абдан жакшы мындай тартиптүү, билимдүү жаштарды чыгарабыз деп үмүттөнөбүз да. Себеби балдар сабакты жакшы окугандыктан, үй тапшырманы дайыма аткаргандыктан булар башка өзүбүздүн мектептеги окуучуларга караганда сүйлөө кеби жакшы. Англис тилине кызыккан балдар бар. Биз биология, химиядан буларды олимпиадага даярдайбыз. Бар мындай окуучуларыбыз дагы. Андан тышкары мына манас айткан окуучуларыбыз бар. Манас таанууга катышабыз деп турушат мынакей. Бул балдардан биз көптү үмүттөнөбүз. Чоң рахмат. Бүгүн атайын бул жакка окуучуларды чакырып, мугалимдер күнүнө карата сыйлап, коноктогон экен. Эмисте кандай таасирлер калды? Ошол туурасында айта кетсеңиз. Аябай жакшы маанайда болдук. Анткени мугалимдер үчүн бир жылда бир келүүчү кесиптик майрам. Бул адамдардын, мугалимдердин эң сыймыктуу майрамынын бири да кесиптик майрам. Мугалимдерге ушундай көңүл буруп койсо, кичикей баладай эле сүйүнө турган күн. Анан бүгүн мынакей өзүңүз айткандай Нураман балдардын мекемесине келип, ошо балдардын сыйын көрүп, майрамдык стол жайып, бизге ыраазычылыгын билгизди. Биз чоң ыраазыбыз. Эми бул балдардын келечеги алдыда. Өзгөчөлүктөрүн айта кетсек болот, аябай тарбиялуу. Таза айтылган уадаларды, сөздөрдү баарын так ордунча аткарган балдар тарбияланып келатат. Кыргыздын жакшы сөзү бар да, бешиктеги баланын бек болорун билет, карындагы баланын каңгы болорун билет. Келечектин ээлери жаш мундарды тарбиялап атабыз. Мына ушулардын арасында өнүп өсүп келатат да ишенебиз. Бүгүнкү тартуулаган майрамдык маанайына биз чын дилибизден ыраазычылык билгизебиз. Чоң рахмат. Сөзүңүз кыска бирок аябай нускалуу болду. Ишиңизге ийгилик, жаштыгыңыз агай. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Өзүңүз айта кетсеңиз. Мен Зикирова Гүлназ Токтомаматовна Кара-Балта шаарындагы номер 4-орто мектебинин окуу жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенем. Бүгүн эжеке өзгөчө бир күн болуп турат. Нурамана балдар мекемеси атайын ушу мугалимдер күнүнө карата сиздерди чакырып, сыйлап урматтап жатат. Эми сизде кандай таасирлер пайда болду? Жалпы эле ушу Нурамана балдар мекемеси туурасында кеп кылып берсеңиз. Мугалим бул кесиптердин төрөсү деген сөзгө бүгүн дагы элибиз айтат эмеспи? Бул сөзгө бүгүн дагы неме кылып сыймыктанып отурам өзүм мугалим болгонума. Биз Кара-Балта шаарындагы номер 4-орто мектеби көп жылдан бери бул Нурамана балдар мекемеси менен тыгыз байланышта болуп, бул жерде окуган балдарды окутуп келе жатабыз. Бүгүн ал балдар бизди 5-октябрь мугалимдер күнүнө карата чакырышып, өзүбүз окуткан балдар концерттик программаларын даярдашып, көркөм окууларды айтышып, аябай сонун бизге иш-чара көрсөтүп беришти. Буга биз аябай ыраазы болуп, мугалимдер жамааты толкунданып, сыймыктанып кетип жатабыз. Биз көп жылдан бери окутуп келе жатабыз да айтып атпаймынбы? Бул Нурамана балдар мекемеси абдан зээндүү, акылдуу, ыймандуу, баардык жактан төгөрөгү төп келишкен балдар окуйт. Биз түштөн мурун шаардагы өзүбүздүн участоктогу балдарды окусак, түштөн кийин ушул Нурамана балдар мекемесинин балдарына билим беребиз. Салыштырмалуу бул балдар аябай зээндүү чындыгында. Аябай тартиптери дагы жакшы. Бул балдарга билим берген сайын бергин келе берет. Булардын бул билимге деген көздөрүндө ушу билим алабыз деген билимге суусагандыгын көрүп, кайра буларга билим бергин келет да. Аябай акылдуу балдар.
окуйт. Бул балдар менен биз сыймыктанып келебиз. Анан келечекте кандай эжеке мындай үмүттөрүңүздөр бар бул балдардан? Бул балдардан келечекте биз Кыргызстандын келечегине жараган, Кыргызстандын бир эң алдыңкы уулдары өсүп чыгат деген, эр азаматтары өсүп чыгат деген, илимдүү жаштары болот деген үмүттөбүз. Анан ушундай мекемелердин болуп тургандыгы жакшыбы же кандай? Албетте жакшы. Бул төгөрөгү төп келишип атпайбы бардык жактан. Булар ыймандуу дагы болуп атышат, билимдүү дагы болуп атышат. Мындай мекемелер көп болсо деп мен бул бардык эле региондордо, бардык эле областтарда ушундай мекемелер көп болсо деп ойлойм. Бизде ошо Кыргызстанда келечекте билимдүү, илимдүү, ыймандуу балдар өсүп жетилип, Кыргызстан үчүн зор салымын кошот деген үмүттөмүн. Чоң рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Мейли, сиздерге да рахмат. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр көрүпкү болдуңуздар. Бүгүн мынакей Нур Амана балдар мекемесинин окуучулары атайын мугалимдер күнүнө карата номер 4 орто мектебинин мугалим эжекелерин, агайларын чакырып, сый урмат көргөзүшкөн. Эми эже агайларда кандай таасирлер болду, өздөрү да айтып беришти. Сиздер күбө болдуңуздар. Сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Андыктан биздин каналдан алыстабай катталып коңгуроонду баскан унутпаңыздар.